Саламатсызбы? Мен атым Сабыр. Мен бүгін сіздерге радио же теледе жаңылық, мақалаға текст жазу, интервью жана сторителлинг туралы айтып берем. Көпчүлүк учурда тема 3-4 сөздөн турат. Баш сөз, же лид, 2-3 сүйлөмдөн ашпого тийиш. Жаңылык ким, эмне, качан, каерде, эмне үчүн деген суроолорго гана жооп бериши керек. Сүйлөмдөрдү кыска жазыңыз, ашыкча сөздөрдөн арылыңыз. Кыска жазылган маалымат кесипкөйлүктүн белгиси. Жаңылык жанрында узун жазылган текст окурманды зериктирет. Сенсация жаратам, маалыматты башкалардан биринчи жарыялайм деп ашыкпаңыз. Ыкчамдык керек, бирок кабарды тез жарыялайм деп шашсаңыз, бир жерден ката кетирип коюшуңуз мүмкүн. Сиз башкалардан биринчи болууга эмес, башкаларга караганда так маалыматты берүүгө аракет кылыңыз. Текстте сезимдериңиз билинбесин. Сиз маалымат таратуучу адамсыз. Өкүнүчтүү же кубанычтуу окуяны чагылдырып жатканда да муну эсте сактаңыз. Жөн гана баяндаңыз, окуяга баа бербеңиз. Тилекке каршы, бактыга жараша сыяктуу сөздөрдү такыр колдонбоңуз. Сиз журналистсиз, баалоочу эмес. Эл аралык стандартта журналист тигил же бул өлкө, облус, шаар, айыл тургуну, жараны катары жазбайт. Биздин өлкө, коңшу өлкөбүз, мекендешибиз сыяктуу сөздөрдү колдонбоңуз. Бейтарап болуңуз. Жаңылыкты район же айылдын атынан баштабаңыз. Мисалы, Көкташ айылында таза суу чыкты эмес, Баткен районундагы Көкташ айылында деп жазыңыз. Кылмыш иштери тууралуу жазганда, кылмыш кодексиндеги берененин номерин гана эмес, ошол берене эмне деп аталаарын сөзсүз жазыңыз. Текстти жалпак тилде жазыңыз, башкалар түшүнсүн. Кыргыз Республикасынын президенти, Орусия Федерациясынын мамлекеттик думасы, Кытай Элдик Республикасынын коммунисттик партиясы эмес, Кыргыз президенти, Орусиянын Мамдумасы, Кытай Компартиясы деген эле оң. Окурман, ата-энеңиз же эже карындашыңыз, ага-иниңиз же досуңуз сыяктуу адамдар. Тексттеги ар бир сөздү ошолор жакын адамдарыңызга сүйлөп жаткандай жазыңыз. Кайталанма сөздөр башкаларды тажытат. Кээ бирлер билдирди дегенди бир абзаста 3-4 жолу колдонушат. Анын ордуна деди, айтты жана башка сөздөрдү иштетсе болот. Жазып бүткөндө текстиңизди 2-3 жолу үн чыгарып окуңуз. Кайталанма сөздөрдү байкайсыз. Котормо. Текстти башка тилден которуп жатканда деле жалпак тил эрежесин сактаңыз. Сөзмө-сөз которбоңуз. Анда текст татаал болуп калат. Себеби ар бир тилдин өз эрежеси бар. Сөзмө-сөз котором десеңиз, биринчиден өзүңүз кыйналасыз, экинчиден угарман көрөрманды кыйнайсыз. Тексттин мазмуну калсын, бирок жөнөкөй тил менен жазыңыз. Бирок саясат же талаштуу жагдай боюнча кимдир бирөөнүн цитатасы болсо, аны сөзмө-сөз жазышыңыз керек. Бэкграунд. Жаңылык же кабар жазганда, аягында бэкграунд баш жатканда таржымал, тарых, статистика эске салуучу жагдай сөзсүз болсун. Мисалы, өзгөндө көчкүдөн жабыркагандарга берилип жаткан жардам тууралуу жаза турган болсоңуз, аягына 2017 жылдын 29 апрелинде Өзгөн районундагы Аюсай айылында тоо боорунан жер көчүп, 7 үйдү басып калган 24 киши топурак алдында мерт кеткен деп жазууга тийишсиз.